Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү кыргыз тили сабагында каталар үстүндө иштейбиз. Бүгүнкү сабактын максаты кыргыз тилиндеги орфографиялык эрежелер менен таанышышат. Кыргыз тилинде сабаттуу жазууга, туура сүйлөөгө тарбияланышат. Өздөрүнүн каталарына байкоо жүргүзүшөт. Туура жазылган сөздү табышыбыз керек болчу. Үй бүлө эмес, үй бүлө. Бардык эмес, бардык деп жазышыбыз керек, балдар. Созулма менен эмес, бир эле а менен. Таанымал деп айтабыз, таанымал деп жазышыбыз керек. Туура деген белгини коюп койгонмун, эстеп калышыбыз керек. Оозеки, элдин оозеки чыгармачылык десек, бир эле о угулат. Бирок жазганда созулма о менен жазышыбыз керек. Оозеки деп. Мени классташың менен тааныштыр. Созулма а менен жазабыз. Каарман созулма а менен жазабыз, балдар. Адабий чыгармада каарман тууралуу, мисалы өткөн сабакта сүмөлөк ыйык тамак деген темада жат жазуу жазганбыз. Сүмөлөк тууралуу маалымат алдык десек болот. Талкуулоо. Кечинде кызыктуу чыгарма боюнча талкууладык деп айтсак, созулма у менен жазабыз, балдар. Мен сизге каалоом узун өмүр, чын ден соолук, ишиңизге ийгилик деп айтабыз. Созулма а, созулма о менен. Анын каттуу айткан сөзү жаакка чапкандай болду. Созулма а жана кош к менен жазабыз. Менин агам абдан ачуулуу киши деп айтсак, созулма у менен жазабыз, балдар. Биз үчүн убакыт абдан баалуу. Созулма а жана созулма у менен жазабыз. Ар бир адам өзүнүн деңгээли, сүйлөө деңгээли, ой жүгүртүү деңгээлине жараша деп айтабыз. Сөздөрдүн бөлөк жана бирге жазылышы бул кээ бир деп чогуу угулат. Бирок жазган мезгилде кээ бир деп өз-өзүнчө жазабыз.